Oh, gadget. Саламатсыңарбы урматтуу достор. Бүгүн Корея алфавитиндеги үнсүз тамгалардын 10-чу тамгасы болгон чи-ыт деген тамганы өтөлү. Бул тамга сөздүн башында жазылса да, ортосунда жазылса да ч күч менен айтыш керек да, ч деп. Атайын башкача болсун деп чнын аягына х жазып койдум. Бул ч. Өзүңөрдөн шилекей чачырагандай болуп чыгат. Муундун түбүндө жазылса т деп окулат. Кана эмесе биз жалпы доскага бир көңүл буралы дагы ар бир учурда кандай окулат экенин бул тамганы көрүп баштайлы. Сөздөрдөн карагыла. Өткөндө мурунку сабактардагыдай эле бул жерде да тамгалар биз уже өткөн тамгалар жашыл менен жазылган, өтө элек тамгалар көк менен жазылган. Булар баардыгы үндүү тамгалар. Буларды уже билип калдыңар болуш керек. Кана эмесе чи-як. Чи-як. Тиш паста, тиш жууган паста. Анан ча-доң-ча. Башында турса ч, ортосунда турса ж деп окулат деген тамга. Жашыл менен жазылган. Анан бүгүнкү өтүп аткан тамга болсо кызыл менен жазылган. Бул ортосунда турса да, башында турса дагы ч деп эле окулат. Чадоң-ча. Чадоң-ча. Чингу. Чингу. Кийинки сөз чимде. Керебет. Чимде. Андан кийинки сөз ки-ча. Поезд. Кайра жалпы досканы карайлы. Бир эми экинчи катарды баштайлы. Экинчи катарда кореялыктар тамагында эң көп колдонгон продукт бар. Бул ко-чу. Ко-чу. К-г тамгасы жашыл менен жазылган. Анан кийин ч. Ко-чу. Канемпир. Чулбал. Чулбал. Бир жака жөнөө, аттануу. Старт, отправка. Вылет бардыгы. Чулбал. Бир жака чыгуу. Андан кийинки сөз чи-ма. Чи-ма. Юбка. Чукка. 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 Бул сөздү кийин дагы өтөбүз. Бул жерден дагы өзүнчө өзгөчөлүктөр бар. Мына ч, у, к жашыл менен жазылган. Анан х деген тамга экөө кошулганда дагы башкача болуп окулат да. Мына мен айтып атканымды угуп көрсөңөр, чукка. Кийин мында өтөбүз. Андан мына кайсы жерде ч тамгасы т болуп окуларын окуп көрөлү. П, И, Т деп жазылган бул жерде. П, И, Ч. Бирок түбүндө жазылгандыктан Т деп окулат. Пит. Бирок ушул Чнын аркасында бул жака үндүү тамга келип кала турган болсо, ошол учурда бул кайра Ч болуп окулат. Пит. Мисалы, И келип кала турган болсо, Пи, Чи болуп окулат. Пит. Аркасында эч нерсе жок болсо, пит эле болуп окулат. Келгиле достор, башынан баштап анда бүгүнкү өткөн сөздөрдү кайталап көрөлү. Чи-як. Тиш пастасы. Чадоң-ча. Машина. Чингу. Дос. Чимде. Керебет. Ки-ча. Поезд. Ко-чу. Калемпир. Чулбал. Жөнөө, аттануу, чыгуу. Чи-ма. Юбка. Чукка. Куттуктоо. Пит. Жарык.
Достор, силер буну өзүңөрчө дагы неме дагы окуп көргүлө.